Саламатсыздарбы? Бул BBC дүрбүсүндө подкасты. Аны бул жолу мен Эленора Сагындык кызы алып барып жатам. Борбор Азия лидерлеринин саммитинде Кыргыз президенти Садыр Жапаров аймактагы орток сууларды колдонуу маселесин көтөрдү. Вновь предлагаю совместно разработать взаимовыгодные механизмы. Биз 1998 жылдагы Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын ортосундагы Нарын-Сырдарья дарыясынын суу энергетикалык ресурстарын пайдалануу боюнча макулдашуунун алкагында кызматташууну жаңыртуу жана өркүндөтүүнү жактайбыз. Анда суу жана энергетикалык ресурстар тең салмактуу алмашуусу каралган, Которая предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами. Деди Садыр Жапаров. Кыргыз бийлиги Нарын дарыясындагы Камбар-Ата-1 ГЭСинин курулушуна даярдык иштерин баштап жаткан чагы. Долбоор бир гана Кыргызстандын эмес, Борбор Азиядагы мамлекеттердин аймагында дагы суу ресурстарын бири-бирине ыңгайлуу шартта пайдаланууга шарт түзөт. Андыктан Садыр Жапаров Казакстан менен Өзбекстанды Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлоруна чакырып, көбүрөөк инвестиция салууга үндөп жатат. Казак президенти Касым-Жомарт Токаев буга дароо форумда эле жооп кылды. Активно обсуждается проект строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 в Кыргызстане. Вчера мы... Кечээ биз 3 президент бул маселени дыкат талкуулап, алдын ала конкреттүү өтө пайдалуу макулдашууга келдик. ГЭС Борбор Азия өлкөлөрүндөгү энергетикалык коопсуздукту камсыздоого, айыл чарба өндүрүшүн кеңейтүүгө жардам берет. Эксперт Мырзатай Султаналиев Казакстан менен Өзбекстан ГЭС курулушуна жөн гана инвестиция салып ким болбостон, аны кези келгенде башкарууга да кызыктар болуп жатканын айтат. Не только акча салабыз эмес, анткени мындай чоң проектлер, ушундай проектлер коңшулашып турган өлкөлөрдүн макулдугу менен жүргүзүлүш керек өзү үчүн. Ошон үчүн буга чейин Өзбекстан бул проектке кирбей каршы болуп келген Камбар-Ата-1ге. Мисалы Каримовдун убагында бул каршы болушчу. Кийин азыр болсо бардыгы макулдугун берип атпайбы, макулдугун берип атат. Дагы бир жагынан алар жалаң эле макулдугун бербей, проектиге өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деп атат. Анткени ал салымы кошо турган болсо, кийин иштеп калгандан кийин ошол гидроузу булар ошону башкарганга дагы мүмкүнчүлүк алышат да. Кыргыз бийлиги Камбар-Ата-1 ГЭСин куруп ишке киргизүү алдыңкы 10 жылда ишке ашат деген амбициялуу план коюп жатат. Буга күмөн болбош керек. Анан толук проект бүткөнүнө 8-10 жыл. Ошондо демек 2024-жылы Кудай буйруза основной строительство башталса, 28-жылы биринчи агрегатты тапшырсак, 30-32 жылы биз толугу менен Камбар-Ата-1 ГЭСти проектини толугу менен бүтүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Камбар-Ата-1 бүтсө, бул айтып атпаймынбы, бул Кумтордон да көбүрөөк доход алып келет. Дейт энергетика министри Доскулбек Мурзаев. Долбоордун биринчи этабында эле 486 миллион АКШ доллары керек болот. Курулушка керектүү каражат республикалык бюджеттен да каралат. Бирок ага ири инвестициялар дагы тартылганы жатат. Бирок Кыргыз өкмөтү ири инвестицияны кайсы өлкөлөр салганы жатат ачыктай элек. Сиздер BBC дүрбүсүндө подкастын уктуңуздар. Аны бул жолу мен Эленора Сагындык кызы алып бардым.